жүрөм жүрөктүн гана күйгөн о жалынын ай жалынын 2015 менен 2016 жыл bir өзгөчө бир жакшы бир жылдардан болду, жемиштүү жылдардан болду. Себептен 2015 жылы главная сцена долбоору болуп Россия телеканалында. Ал жакта да Кудайым буйрса ошо ийгилик менен суперфиналга чейин жетип дегенде, андан кийин 2016 жылы аябай ушул бир көптөн күткөн каалоо тилегим аткарылып голос долбоорунан дагы финалга чейин чыгып 3-орунду алып дегенде жакшы ийгиликтүү жылдардан болду. Молодец. Ну, браво, браво. Как фамилия? Здравствуйте, меня зовут Кайрат Примбердиев, я из города Бишкек, из Кыргызстана. Биз даярданып жүргөн кезде келинчегим улам сайын эле айтып атты да, Дима Билан эгер кайрыла турган болсо ошого өтүшүң керексиң. Анткени экөөңөр дагы ал дагы жаш сага окшоп, өз алдагы сахнада жүргөн турганы, өзүн алып жүргөн ушундай бир энергичный, шаңдуу, күлүп жайнап, бийлеп ушундай сага окшогон жактырса керек сени. Ошо бурулса, ошо кайрыла турган болсо, ошо Дима Биланга эле өт деп аябай. Бирок Дима Билан кайрылган эмес, Леонид Агутин менен Полина Гагарина кайрылды. Леонид Агутиндин чыгармачылыгын негизи эле бала кезимден бери баалайм. Анан кийин ошондуктан ошол кишинин командасына киргем. Анан кийинки турда Леонид Агутин ошондой чечим чыгарды. Ал киши наставник, ал өзүнүн ою бар, өзүнүн келечекке болгон, негизи эле ошо долбоорго болгон өзүнүн көз караштары бар. Ошондой чечим аркылуу мени кетирди окшойт. Кийин финалдан кийин Агутин менен сүйлөшкөндө деле өзү айтты, мен мындай сезгем, сен ушу Дима Билан алооларын сезгем, ошондуктан коркпой туруп сени кетиргем деп ушундай кылып айтты да. Анан кийин Дима Билан өзүнүн командасына алды. У вас есть возможность, господа, дать Кайрату остаться здесь дальше. Я прошу развернуть кресло. Время пошло. Хорош пацан, ребята. Хорош, я вам говорю. Дима Билан! Биз баягы Кыргызстан сахнасында жаңы аракет кылып жүргөн кездерде Дима Билан Евровиденияны барып, 2-орунду алып, Россиянын сахнасын жарып турган учур болчу да. Анан кийин ошо катардагы эле биздин жаштар сыяктуу эле биз дагы алчылап чачыбызды өстүрүп, мындай кылып Дима Биландай болуп, аны туурап дегендей, сахнада анын жүргөн тургандарын туурап, анын энергетикасынан үйрөнүп, аябай баалачым да. Негизи эле анын аткарган ырлары, өзүнүн аткаруучулук чеберчилигин аябай баалап жүрчүм да. Анан кийин элестете алган эмесмин ушул адам менен. Ооба, дуэт ырдап калам деп, чогуу отуруп баарлашып сүйлөшүп калам. Анын үстүнө ал мени ушундай чоң долбоордо менин наставнигим болот деп эч элестете алган эмесмин да. Мындан мисалы үчүн бир 7-8-10 жыл мурунчу ал бир кол жеткис бир кыялдай эле сезилчү да мага. Ал жакта мындай нерселерге, мындай долбоорлорго бир башкача бир жоопкерчилик менен мамиле кылышат экен да. Анын үстүнө бул деген Голландиянын долбоору да. А биз четверть финал, полуфинал, финалдын прямой эфир съемкалар болуп аткан учурда Голландиянын голосунун супервайзерлери деп коет экен, комиссия катары. Ошолор келип бул жакта отуруп баардыгын байкап карап отурушту да. Статистика жүргүзүп отурушту да. Анан кийин
андан деле андай махинацияларды кылып жибергенден деле коркушмак дейм да. 4 менен 3 орунду ошол конверт менен айтылат ким проекттен четтетилгенчи, а биринчи экинчи орунду баягы процент менен көрсөтөт да, мурдагыдай эле кылыпчы. Ана ошондуктан мен андай бир кам санап күмөн санаган эле жокмун. Бүгүнкү күндө жакшы бир сунуштар бар. Кудай буйрса, могу январь айынын аягында кайрадан Россияга барабыз. Негизи 4 финалист, Голостун 4 финалисти Россиянын шаарларын кыдырып концерт коебуз. Концерттер пландаштырылган, белгиленген, шаарлар белгиленген. Азырынча 21 шаар бар, анан августка чейин дагы көптөгөн шаарларды кыдырабыз да. Анан ошол учурда баягы биз Москвада жүргөндө түшкөн сунуштар боюнча дагы барып сүйлөшүүлөр, такташуулар болот да буйрса. Мен мынтип ойлойм да, негизи музыка, чыгармачыл адам негизи угарманды бөлбөш керек деп ойлойм да, улутка же болбосо тилге бөлбөйт депчи. Себеп дегенде музыкада улут болбойт да, музыкада тил болбойт. Бул бир башкача, бул башка жактан келген нерсе да музыка. Анан ошондуктан эгерде ошол башка жакта бир сенин ырдаганыңды сүйүп күтүп аткан адамдар болсо, барып ырдап коюш деле мындай туура эле болот деп ойлойм да. Бирок ошол учурда албетте мен Кыргызстаныбызды эч убакта унутпайм. Мен азыр кетип аткан жокмун, негизи коштошуп аткан жокмун, али бул жакта элебиз. Анан бирок ошол негизи эле албетте аракет кылып көрөм, Россиянын сахнасына дагы, эстрадасына дагы. Я спросил у осени, где моя любимая. Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал, где моя любимая. Долго дождик слезы лил за моим окном. Былтыр главный сценага катышкан кезде анда демөөрчү деле болгон эмес. Биз өзүбүз кенчегим менен барып ал жакта 3 ай бою жашап, иштеп ушинтип аттык. Анан кийин быйылкы барганда, эң биринчи жолу кастингке барганда мен биздин маданият министрлигине кирген болчук жардам сурап. Анан ошол кездеги министр болуп отурган Алтынбек Максутов байкебиз аябай сонун жардам берди. Экөөбүздүн барып келген толугу менен жол киребизди көтөрүп берген. Эми бул өкмөттүн атынан десе болот да, Алтынбек Максутов байкебиздин инициативасы менен деп койсо болот да. Анан ошондуктан мен ал кишиге да аябай терең ыраазычылык билдиргим келет. Мен ошондо 3-чү турдан өттүм. Четверть финалга барыш керек болгондо эмнегедир сезгендей болдум да, финалга чейин жетеримдичи. Анан көпкө чейин жүрүш керек болуп калат окшойт деп. Эми точно өзүнүн акча жетпей калат го деп, анан кийин көптөгөн байкелерибизге телефон чалып байланышып аттык. Анан кийин көптөгөн байкелерибиздин телефондору өчүп калып атты деле. Батарейкасы отуруп калды окшойт. Анан роумингде болуп атам. Анан 2 жумадан кийин барам Кыргызстанга, кайрат шашпай туруп барганда сүйлөшөбүз деген дагы учурлар болуп калды. Ага чейин өпкөзүн кагып аткан байкелерибиз деп. Мейли, ал жөнүндө эмес. Бирок негизгиси, эң негизгиси ошол азыркы мына спорт сарайында генеральный директор болуп иштеп аткан Эдил Касенов байкебиз. Ошол кишиге да аябай терең ыраазычылыгымды билдиргим келет. Стоп. Первым нажал. Это группа Абба, Happy New Year. Да. Давайте посмотрим. Я не знаю. Давайте посмотрим.
Прекрасно. Двигаемся дальше. Песня номер 2. Будьте внимательны и слушайте. Сүрдөөлөр болду, себеп дегенде баягы эми өзүбүз ал адамдарды бул жактан телевизордон эле көрүп жүрчү элек, анан кийин бир күнү эле ошолордун студиясына, ошолордун эфирине барып катышып калгандан кийин ооба сүрдөйт экенсиң, бирок ошол эле учурда бир сүйүнүч катары, толкундануу катары ушул жакта жүрүп атам, кандай гана сонун деген ушундай кубанычтар да болуп атты да. Ургантта өзү дагы аябай негизи эле жашоосунда дагы аябай позитивдүү эле мындай сахнага чыга калып эле ошол жерде отурган адамдарга өзүнүн турган турпаты менен эле энергиясын чачкан адам экен да. Встречаем Кайрата. Ну, ты уже был практически на грани попрощаться с проектом. Я уже попрощался даже. Ну и как потом ты... Вот эфир закончился, в каком состоянии ты был, когда тебя спасли? Я был в шоке, я не ожидал, но в то же время я был очень счастлив, что продолжу путь на проекте. Но, тем не менее, перед каждым эфиром, мне кажется, все готовят прощальную речь заранее уже. Малахов дагы ал болсо бир сенин бир сырларыңды алдын ала билип алган адам катары мамиле кылат экен да, сен жөнүндө көп нерсени билген адам катары. And I am telling you, I'm not going. Even though there are times that's showing, there's just no way, there's no way we're part of the same place. Баягы сен менен татыктуу деңгээлде сүйлөшүш үчүн сен биринчиден өзүңдүн деңгээлиңди, дараметиңди баягы көрсөтүшүң керек да. Анан ошондо гана анан дейт да. Сен көрсө деп маданияттын мыкты кызматкери деген наамды ала электин. Мен кызматым жете элек окшойт али. Ал наамга деп коеюн. Эми болбосо башка татыктуусуң да. Ооба, эми билбейм, мен баягы азыр мындай айтып бергенде мындай билбейм, таарынган катары мүмкүн көрүнүп калышы мүмкүн да. Анан кийин мен андай нерселерге көп эч убакта таарына бербейм. Бирок бир чети ойлоном, ооба, эгер татыктуу деп көрсө, татыктуу деп ойлоп атса, бир чакырып деле баягы бир белгилеп коюшмак болуш керек деп ойлойм да. Анан кийин демек азырынча татыктуу деп ойлой элек окшойт. Спасибо всем. Огромное спасибо всем, но прежде всего я очень благодарен Богу и судьбе за то, что все, что произошло со мной, за прекрасный этот проект «Голос». Я благодарю моего наставника Диму, я благодарю всю мою страну, мою маму, мою супругу, моих друзей, команда Билана. Всех люблю вас. С Новым годом!